Geçen ayıl en başında bir at koyulu depremi oldu. Onu sağ dedim, onu su bu dedi, Akkalpak dedi. Deri su deşti, su başı deşti. Ondan örükler degenge toktoldu. Örükler degeni ona girdi bak bol oyun. Bu baktı kanal kelelek ana deri suyunun bulaktan çıkan suyunu koyup o şehirde bak kılgan. O şonun atından örük zar bolup kalgan. 5000'den aşık halk yaşaydı. Bu legin hazır şalı olup kaldı. İlgeri bu emege her kim her nerseli ekken. Neli ekse bolos. Maka, buğday, kartoşka. Bırak taştak. Cerviz, arık. Bu da birine beribese düşün beribeydi. O şey var. Elimiz yaxşı. Başka emeler suqdana turgan. Çoğuluş bola o eme kaysı kayırda bolsa o mına deydi. Özlerinin aile tınç, ıntımak, 5 vakit namazı menen, aksakal yaşları ardığı jağынан ülgü olup geledi. Okuvchilar estu çıktı hazırkı yaşlar. Buna bular manağınday akıl sözlerdi yazıp baldardı ey bunu okugula, bunu ilim algıla. O yaş baldar okup azmaz bolsa dağı bundan alatta, azırak bolsa dağı. Жайдын аптаптуу ысыгында момундай шараккан муздак суу кимге гана жакпасын бул сиздер көрүп жаткан суга чуу үчүн пайдаланылган суу ошол эле учурда Өрүкзар айылынын элинин ичүүчү суусу дагы ушул болуп эсептелинет экен. Айыл түптөлгөндөн бери аймакта таза суу маселеси чечиле элек. Бул таза суу биздин айылга азырынча жетип келген жок. Bir kança yıl murda 15 жылдан ашты окшойт. Акча топтолгон. Акча топтолуп банкка салып койгонбуз дейт. Баягы немесин чыздырып, баягыда кылып келебиз. Bir эл айылга эмес, бул жерде 4-5 айылга тартабыз деп келет. Бирок азырга чейин дайыны чыкпайт келет да таза суунун. Жерге шалын тазалатканы актаган ак жоозга келдим эле. Бул ыктыяр дегендин ак жоозу өзү жок. Биздин элде ушул дыйканчылык ушул немесиге күрүч болгондуктан четке келип тазалаткызып, өзүбүздүн торговый базарга сатабыз. Актаган аксыга акча менен баалашпайт. Ушул актаган немеси 1 келисиге 5 килограммдан 1 келисиде 120-130 килограмм күрүч түшөт, таза күрүч. Ошондон 5 килограмм беребиз. Акы. Ак жооздун немеси жакшы. Келилер көп. Эч ким неме болбойт. Муктаждык жок да немеге. Очерет күтүп, кели жетпей калбайт да, көп да келилер. Ошо күрүч салып бура турган, күрүч түйө турган келилер көп. Жакшы кенен, тез бүтүрөт. Биз өзүбүз чыгарып берет, өзүбүз актап, кызматты өзүбүз кылабыз. Өзүбүз сапырып, өзүбүз тазалап, кайрадан сапырыптан тазалап, актап, элге таразысы бар жок бар берип тартып, базарга шээрден алып кете беребиз. Президентибиздин демилгеси менен мамлекеттин каржылоосу менен 2015-жылы 19 ноябрда жаңы мектепти ачып, ушул мектепте татыктуу билим алуудабыз. Ушул мектепте ачылгандан баштап
билим алууга кызыгуу менен окуучуларды катышуусу көрсөткүчтөрү бир кыйла жогору маанайларды жаратты. Азыркы убакытта биздин Өргүзар орто мектебинде 922 бала билим алууда. Биздин шарттарда негизинен атап айтканда азыркы жаңы мектепте бардык каналарда жаңы усулдарга керек болгон жабдыктар менен жабдылган. Бұл Алихан Өргүзар балдар бакчасы 2017 жылы сентябрь айында ачылган. Биздин айылга жаңы мектеп түшкөндүгүнө байланыштуу эски мектепти бакчага берген. Бакча болуп пайдаланууга берилген. Азыркы биринчи ачылган мезгилде 120 бала тарбия алган. Азыркы учурда баланын саны өскөндүгүнө байланыштуу 200 бала тарбия алып жатат. Азыркы учурда биз ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Мугалимдер келип, актап, краскалап иштерин жүргүзүшүп атат. Азыркы учурда биздин балдар эс алууда. Биздин бакчада 13 тарбиячы бар, 16 тех персоналдар бар. Анын ичинен завхоз, кароол, тарбиячынын жардамчылары иштешет. Шарттарыңыздар кандай экен? Биздин шарттарыбыз 10 сааттык бала бакча. Балдарга бардык шарттар бар. Санузелдер ичиде бар, сууларыбыз, тамак аш, актовый залдарыбыз, сыртта ойночу жайлар бардыгы каралган. Бул жол Өргүзар айылыны Разак центральный жолдон Өргүзар айылга байланыштырат. Андан 2 заводубуз бар айылдын үстүндө, ошолорго барса болот. 30 жылдан бери болгон жолубуз бир эме менен болду, элдик салым менен биринчи элдик салым менен башталды, 1 километрдей курулуп. Кийин анын калганы айыл өкмөттүн салымы, республиканский бюджеттен болду. Губернатор салым кылып 6 километр жолубуз толук асфальт болуп бүттү. Мурда кыйын болчу. Баягы гармошка болуп, чаң, жашаган жолдун боюнда жашаган тургундарга кыйын болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы болуп калды жолубуз.